Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге Токмоктон кайрылып өзүңүзгө айтууга туура келди да. Анткени Токмоктун жашоосу бир базар менен байланганда, бир убакта ошого окшогон ташитин кишилер келип Токмоктун мал базарын жууп кеткен да. Эгер чында мониторинг кылсаңар, Токмоктун эли бир гана базар менен оокат кылып келген да. Бүгүн мал базар чоң кемиңе кетип, көп кишилер жумуш ордун жоготуп, анысы аз келгенсип, берки базалардын да казналары начар болуп, алар не то что кредит жапканга, өздөрүнүн питаниясына акча чыгара албай калды да. Бүгүнкү күндө сиз ушу ыйгарым өкүлдөрдү элди аралап чыккыла, элге жардам бергиле десе, ушу Чүй областынын ыйгарым өкүлү кээде карап турсам бир кемпирлердин көйгөйүн чече албайт, жалгыз кемпир апанычы, анан целый Токмоктун көйгөйүн кантип чечет деп ойлойсуз. Токмоктун мэри ушундай только байларды колдойт, Токмокко болгон микрорайонго бир эле жол салды, башка эчтеке жок. Жалаң ошо майлуу, баягы айтпадым илгери ташип, майлуу жерлерди басканы келип, так ошондой жерлер менен дальше проект иштеп атат. Сүйлөсө эле камчылык ташип деп ордон түшүрбөйт. Ал бүгүн ыйгарым өкүлдү алып келип темный колдонуп атат да. Темный, то есть баягы кандай темный? Анткени бул базарды ошол жерде иштетип аткан базардын якобы ээси Ракимжан деген туугандар, достору 2 ай мурун, 3 ай мурун ошол жердеги контейнерлердин баарын Москвадан келген байкуш биздин граждандарга сатышкан. Анан ошо сатышып, эми болсо ошол жерге гипермаркет, супермаркет салабыз, Садыр Нуркожоевичтин проектин колдойбуз, анткени комфорт болуш керек деп ушундай эмеге жамынып алып, аферисттерди колдоп атат. Чындап келсе аларга иш козгош керек. Анткени заранее билген базардын ордуна гипермаркет болорун, анан кийин элдерге сатып ишкен да. Бүгүнкү күндө жөнөкөй байкуштар Россияда иштеп, бирөө орус кемпирдин полун жууп жүргөндөр келип 10-11 миң доллардан сатып алып, контейнер эртең ал базар көчүрүлө турган болсо, эмне кылабыз деп кейип турган убакта, ошондо бул алдын артын карабаган, бир кемпирдин көйгөйүн чече албаган ыйгарым Чүйдүн өкүлү келип целый базардын көйгөйүн чечем деп атат. Кыргыз элим, бул Ракимжан деген Ю дегендер Бишкекте эме Токмокто ар бир депутаттардын колдоочусу. Кайсы депутат 20 жылдан бери депутат болуп барса, ошонун баары ошо Ракимжан менен Юга должен. Анткени булар элди алып шайлоого канатышат, бирок эмне себептен ушундай содагерлер Токмоктун ардактуу атуулуун алды да, ким ошолорду берди да, эмне үчүн аны ким берип, ким колдогон мен билем. Ал үлкөн кишилер каякта иштеп атканын да билем да. Бирок ошо байлар ошолор аркылуу 49 жылда Токмоктун жерин алып, бүгүн болсо кимдир бирөөгө сатып атабы же билбейм, бирок элдерге акыбал жаратып атат. Мисалы Токмоктун мал базары кеткенден кийин элдин баары кыйналып калган жерге эми гипер супермаркет салып атат. Токмоктун мэри, сен канча кишилерге жер берип атасың? Мына ошо Юга Токмоктун башка жеринен барып бер, ошо Ракимжанга башка жерден барып бер. Алар ошо жерге барып алып гипермаркет салабы, супермаркет салабы, Токмоктун жери көп кенен. Ошондой кыл да, элдин уюткусун бузба, ошо жерди мэрияга өткөрүп, сен постоянно байдын кылычын чабасың да, баа Ташиевден калганчы. Байдын этилерди элдин көйгөйүн чечтеп берип атат. Элдин Токмоктун элдин жашоосун улушит деп жүрсө, силер укушит деп атасыңар, укушит деп түшүнүп атасыңар. Силердин келгенде бир жөнөкөй проблема чечкен жоксуңар. Только гипермаркет, супермаркет байлардын кылычын гана чаап жүрсүң. Садыр Нуркожоевич, ушу Чүй областынын ыйгарым өкүлү, Токмок шаарынын мэри ушу сиздин берген задача, тапшырманын канча процентин аткарды, канча кишинин көйгөйүн чечти? Мен оюмча эчтеке эле чечкен жок. Только баягы элдер чачыратып, элдин уюткусун бузуп, жашоосу осложнять этип атат. Ар бир киши 4-5 контейнер алып тур. Ошол жерди тийишпей эле койгула да, мына мал базар талкыладыган. Мен айткам ошондо Токмоктон, сепне реакция кетет. Булар билди биздин жокшу экен. Дальше талкылап салат деген. Токмоктун мэрин которуңуз, ыйгарым өкүл жумуштан алыңыз. Бизге күйгөн киши керек, элдин жашоосун оңдогон киши керек. Биз Токмокту мониторинг кылган бир эле базар менен жашайбыз. Башка эчтеке жок. Бир эле базар. Ошо базарыбызды
ары чайкап бери чайкап аягында супермаркетке киргенде, супермаркетке киргенден кийин аякта баа көтөрөт, аренда көтөрөт, автоматически биздин мал кийим базар Дордойдун базардын баасы менен тең. Элге устраивать этет, биз Дордойго барганча ушул жерден алабыз. Буларды көтөрөт. А бизде Токмокто базардан башка жумуш жок, бир завод жок. Бир эчтеке жок. Анан биз алганга болбойт, ала албайт, алар бар кедей болот. Бүт бар банкрот болот, ошо коммерсанттар жана этте кийим сатып аткан. Алар деле жырган жок. Азыр Беларуста жабылып турат. Азыр акыбалы оор, азыр дал ушук времен шаардын өнүгүшүн гүлдөп кетишин биз колдойбуз, бирок биз супермаркет менен колдоп болбойт да. Шаардын любой бурчуна супермаркет салып берсин, элдин уюткусун бузбасын да. Биз Токмокто чында эчтеке эле жумуш жок, бир завод, фабрикалар болуп, өнүгүп өрчүп кеткен, анан кийин ошондой проекттер болсо эл деле каршы болбойт. А бүгүнкү күндө эчтеке жок. Бир базардын тегерегинде кайсы жер майлуу талуу болсо, именно ыйгарым өкүлү менен мэр ошо талуу жерге болуп асылат да. Булар кимдердин кылычын чабып атат? Эмне үчүн элдин көйгөйүн чечпейт? Бир байдын гана көңүлүн колдойт да. Срочно бул ошо экөөнү жумуштан алыш керек. Бул ыйгарым өкүл өзү мындай чындап кетип темный колдонуп атчабы же билмексен болуп айтор ушундай да, башка көйгөй толтура да. Саты Нуркожоевичтин үстүн кредит базар кылгандан да башка көйгөй. Зачем андай? Биздин уровень андай эмес. Биз низкий уровень. Кедей дыйкан эптеп жашаган Токмоктун элибиз. Бизге деген 10 жылдан бери, 20 жылдан бери эч кандай инвестиция деле келген жок, жыргат деле келген жок. Башка Жалал абад, Ошко окшоп заңгыраган көчөлөр, заңгыраган үйлөр салынган жок. Бизде эч кандай жумуш деле жок. Биз болгону ушул келген бир микрорайонго ошо 2 миллиард менен жол салынат. Башка эчтеке жок. А экинчи жол өлдү. Экинчи жол даярдап коюп жасаган ордуна аяктын баары чуңкур. Бир кова кум түшүрө албай атат, эме шагыл жолдун мараңды. Анан моундай базарлуу, майлуу жер болсо эле тетип атат да. Срочно мо эмени алгыла. Токмоктун мэрин алгыла жумуштан, ыйгарым өкүлдү алгыла. Бир кемпирлердин көйгөйлөрүн чече албаган Токмоктун элинин уюткусун бузуп атат. Бергиле ошо Раким Жалга, бергиле Юга. Бир убакта өздөрү ушуга жалаң депутаттар эмелер ушул жерлерди алып берген, бүгүн болсо өздөрүнө колдонуп атат да. Мен түшүнөм, азыр кийинки убактарда бизнеске оор болуп кетти. Анткени баса калып тытып эле сүйлөгөн киши көп. Бул ушул мындай чет өлкөлүк инвесторго сатып ийсе, ал инвесторго эч ким да сүйлөбөйт. Государство сыяктуу жактан колдонот. Ошондой жолдор курат. А тиерде жайнаган элчи. Атасынан келген жерби ал, Мисалы Юнун КППнын жери болчу, ККПнын. Ошону текшергиле, канча жол билем мурун Абдылдаев Мыктыбектер колдочу. Андан кийин Ташиев колдочу. Муну МВД текшериш керек, кайдан чыкты. Первый начальник эмесин алып келип элге жумуш кылсын Токмокко. Саты Нуркожоевич. Бүгүн ары чайкап, бери чайкап эле базардын элин кууп атканда эмне? Убакыт келет, шаарга шаар өнүккөндөн кийин андан кийин базарды өзүбүз эле көчүп кетебиз. Өзүбүз эле кредит базар салабыз. Казыр деле кредит базар. Ошо көңүл буруп койсоңуз, анткени бул башы аферизм менен башталды. Башы 2 ай мурун өздөрү билишип сүйлөшүп элге сатты байкуштарга. Эми болсо мамлекетке алып койсо алар күйүп кетеби? Эмне үчүн аналитик центр жок ыйгарым өкүлдү? Переттеп койсо бар эле бүгүнгүн кылычын чабалы. Же кызыкчылыктар барбы? Ушундай чоң проекттер болсо тим эле группировка болуп келе калышат. Азыр болсо 10 деп жыйналыш болот деген, 10 элдин баары отурабыз, келген жок. Анткени план, действие, кайсы блогерге сүйлөтүш керек, эмне кылыш керек деп ушундай бир проекттер түзүп, анан күчкө салып өткөрүп кеткен. Андай заман өткөн азыр кыргыз элим. Токмоктун элин уюткусун бузбагыла. Биз эпте өзүбүз окот болот. Шаар өнүгүп, күчөп, завод, фабрикалар иштеп, баары күчөп кеткени базар жок деле окат кылабыз. А азыр единственный засепка бул бал, эме базар. Эптеп мындай элди дальше миграция, дальше бир кайсы бир криминалдын күчөшүнө жол бербегиле. Саты Нуркожоевич.